жалган жала. Муфти эч качан мындай ишке биз барбарын толук ишенебиз. Ар бир Кыргызстан жаразы акчасын толук кайтарып алганга мүмкүнчүлүгү бар туугандар. Ак ийилет бирок сынбайт. Убакыт келет кимдин ким экенин көрсөтө туруп иштеп туура карап жакшылап чыгарып койсоңуздар, Сураныч. Негизи ислам дин бул өзүнүн бирөөгө колунан дагы тилинен дагы зыян бербеген адам. Биздин максат ушундай келип эле маданияттуу түрдө дамылдануу сый урматын өрүнө койсун деген ниет. Башка бир провокацияга алдырбайык туугандар, бир мамлекетке сүйлөп же башка бир нерсеге келбей, биздин келген максатыбыз бардыгы мыйзам чегинде ушу Азирети муфтийди максат дамылдарын өзүнүн ордуна коюшсун, адилеттүү чечим чыгарып берсин деген максат. Анан башка жактан бир нерсени сүйлөп дагы тигинде мындай дагы бир көп нерсени сүйлөгөндөр алар бизден эмес. Бардыгын уведомлениянын бардыгын тыштап койдук, кайрыла турган жактарга айылып койдук. Бардыгын мыйзам четинде, бардыгын сүйлөсөк жакшы сөз сүйлөйүк, сүйлөй албасак унчукпай коюк. Ар бирөөнүн жеке оюна шек келтирип, ар нерсени сүйлөгөндөн алыс болоюк. Интернеттен жазып атканда да бирөөнүн атына, бирөөнүн аброюна шек келтирбей, урматтуу туугандар, бардыгыбыз ынтымакта, бардыгыбыз маданиятта, бардыгыбыз жакшылап бир жакшы сөз сүйлөп, жакшы ой пикирибизди билгиз тугуп берек, Ана провокация алдырып, алгандай сөздөрдү алдырып, мына диндин душмандары ушуну эле күтүп отурат азыр. Мына намаз окугандар минтет, намаз окугандар тигинтет. Намаз окуганда только бизде намаз, дин гана только намаз окуганды үйрөтпөйт туугандар. Мекенге кандай кызмат кылышты, ата-энеге кандай кызмат кылышты, ошол журналисттерге жаман кандай мамиле кылышты. Сенин атыңан бирөө жаман сүйлөсө ага да жакшы кылышты. Ушунун баарын ислам үйрөтөт туугандар. Ошондуктан бардыгыбыз жакшы бир маанайда, жакшы ниетте бардыгыбыз дамылданын талабын ошол жерде сурап, көп провокациялык сөздөрдү сүйлөбөй, ошол сүйлөсө алар бизден эмес. Алар бизге пайда алып келген ордуна зыян алып келген адамдар. Балким ошо башка бир жумшалган ошол дамылданын ордуна кызык болгон адамдардын баары алып келип ушуну сүйлөп коюшу мүмкүн. Ошондагы журналисттер туура карап, жакшылап чыгарып койсоңуздар, Сураныч. Кудай буйруса намаз окуган Кыргызстандын жаштары дамылданын айтып аброюна чек келтиргенге биз жол бербейбиз. Биз деле бардыгыбыз требованиябыз ошол адилеттүү, акыйкаттуу карап берип койсун. Ал дамылдага болгон показания, бирок дамылда ал нерсени, андай нерсени кылды деген точно информация жок турганда. Наше требование то, что биздин муфти Азирети муфтийди азыр сотко алып барат экен. Ошо сотко чейин Кыргызстандын Азирети муфтийи кандай болбосун, Кыргызстандагы мисалы урматтуу туугандар, жума намазга барган болсоңуздар, жарым саат мурун барбасаңыздар жума намазга батпайсыздар. Ошол жума намазга барып аткандардын 80% жаштар. Ошо жаштардын көбүнүн талабы ошо Азирети муфтийди. Эгер ошондой боло турган болсо, мыйзам чегинде боло турган болсо ошондой болсун. Бирок Азирети муфтийди 2 айга камап, анын аброюна шек келтирип, бүткүл дүйнө жүзү көрүп атат бизди. Биздин требованиябыз сот болсо муфти эч жака качпайт. Биз Кыргызстандын жаштары кепилдик беребиз. Эгер действительно ошондой боло турган болсо, урматтуу туугандар, муфтийди биз мынакей 2 айга чейин камабай, үй камагына чыгарсын. Эгер сот боло турган болсо, муфтийди биз күндө алып барып алып келгенге биз да даярбыз. Биз Кыргызстандын Азирети муфтийи качпаганга кепилдик беребиз. Ушу тургандардын бардыгы Азирети муфтийден сабак алганбыз. Биз 100% гарантия беребиз. Бул нерсе азыр просто информация ушундай кетип атат. Андай жептир мындай. Урматтуу туугандар, жакшылап тактап биле алайык. Азыркы болуп аткан маселе ажылыктан чогулган акча 15 миллион доллар дейби, канча сумма экенин билбейбиз. Ошо 15 миллион тегерегинде сумма акча чогулуп, быйылкы Кыргызстандын ажылары пандемияга байланыштуу ажыга бара албай калган туугандар. Ал бир гана Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө пандемия ушундай оору келген себебинен бир дагы мамлекеттен ажылыкка бара албай калган. Ошол ажылыкка чогулган акча банкта турган. Ошол банкта турган акчаны болгону депозитке гана коюп койду деген жалоо менен, ушундай менен муфти Азирети муфтийге ошондой жала жабылып атат. Негизинде болсо дагы туугандар, ошондой депозит коюлган болгон күндө дагы бир дагы Кыргызстандын жаранын ажылыгынын акчасына эч кандай муфтияттын колу тийген эмес туугандар. Эгер ошол нерсе далилденген болсо дагы, урматтуу туугандар, жакшылап журналисттер түшүнүп алайык, дагы карапайым элдерге да түшүндүрүп коюк. Урматтуу туугандар, 2020 жылы ажылыкка чогулган акча 15 миллион доллардын тегерегинде дейт. Ошол чогулган акча быйыл пандемияга байланыштуу баягы билесиздер да, ажылыкка барыш үчүн 1 ай мурун акчаны төгүп коюш керек. Азыр ушундай ислам дини көп, мындай намаз окугандар, ажылыкка барам дегендер көп болгон байланыштуу. Кимдер биринчи төксө, система бар ушундай. Азыр президент келип да 15-чи төксө биринчи болуп кете албайт. Ошон үчүн элдер айтылган күнү, мисалы ош тарапта ошол күнү эле төгүлгөн квотага акчаларын төгүп коюшат.
ошол чогулган акчаны депозитке коюп, депозиттен түшкөн пайдасын ошол муфтияттагы зарплатага колдонгон деген эле жала болуп атат. Эгер акыйкаттуу карап келсек, бир дагы жарандын, бир дагы ажылыкка кете турган кишинин акчасына кол салынган эмес туугандар. Эгер ар бир азыр ажыга мен 20-жылы барбай калдым деген ажы ачык келип, муфтиятка келип, өзүнүн акчасын кайтарып алам десе, ар бир ажы, ар бир Кыргызстан жаразы акчасын толук кайтарып алганга мүмкүнчүлүгү бар туугандар. Болгону ошол акча банкта турган акчага, ошол акчаны айландырды, депозитке салды деген эле нерсе болуп атат. Бирок андай карап турсак, бул Кыргызстандын казынасынын акчасы эмес, урматтуу туугандар. Бул Кыргызстандын экономикасынан түшкөн акча эмес, налогтон түшкөн акча эмес, болгону ошо ажылардын төгүлгөн акчасы. Ал акча азыр данный моментте банкта турат, урматтуу туугандар. Ушул нерсени туура түшүнүп алайык. Отуруп алып ана муфтий ушундай кылган, ушундай жеген нерседен алыс болду. Урматтуу туугандар, дагы да айтып кетебиз. 14 кылым мурун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйлөө маданиятын көрсөтүп койгон. Эгер сүйлөсөк жакшы сөз сүйлөйүк, сүйлөй албасак унчукпайык, жалган жаладан алыс болоюк. Бардыгыбыз кыргыз элине жардам берейик, жардам бере албасак зыян бербейик. Кыргыз эли үчүн жакшы сөз сүйлөйүк, жакшы сүйлөй албасак жаман сөз сүйлөбөйүк. Бир адам үчүн жакшы сөз айтып коелук, урматтуу туугандар. Андай да колунан келбесе айта албай коюп. Урматтуу туугандар, бул нерсени бардыгыңыздар көрүп турасыздар. Жалган жала, муфтий эч качан мындай ишке биз барбарын толук ишенебиз. Ошондуктан биз ушундай сурайт элек, адилеттүү карап берип коюңуздар. Кайсы мамлекет туруктуу, кайсы адилеттүү мамлекет туруктуу, имансыз болсо дагы, адилетсиз мамлекет туруксуз, имандуу болсо дагы дейт. Адилеттүү карап берип коюңуздар, урматтуу туугандар. Бардыгыңыздар да ой пикир бөлүшкөндө адилеттүү пикир бөлүшөйүк. Кудай буйруса, ак ийилет бирок сынбайт, убакыт келет, кимдин ким экенин көрсөтөт, урматтуу туугандар.